Бүгін Айтматов районунун Маймак станциясына Қазақстандын Каражыра көмүрүнөн 5 вагон, тактап айтканда 300 тонна келип түштү. Районго Қазақстандан кара алтынды жеке ишкерлер ташып келүүдө. Былтыр салыштырмалуу ташып келүү наркы менен кара алтындын баасы 5100 сомдун тегереги болсо, азыркы учурда 6700 сомду түзүүдө. Биздин азыр алгачкы партиябыз Каражыра келди, 5 вагон. 5 вагон 340 тонна келет. Жумазына 5 вагондон киргизип, айына 20 вагон киргизебиз буюрса. Bir вагондо ошо 60 тонна келет. Бирсетте солуктар деле жок. Буюрса кара Шабыркөл көмүр да келет. Талас элин көмүрү менен камсыздайбыз. Айтматов районунда 72 000 калк жашайт. Бир кыштан чыгуу үчүн 14 550 тонна көмүр керектелет. Учурда 2000 тоннадан ашыгы кардарларга жана жашоочуларга сатылды. Бул жалпы көлөмдүн 12%-ын түзөт. Быйыл көмүр апрелден баштап келип атат. Көмүр кенен без очереди келип алсаңар болот. 2 сот келип атат. Каражыра мен Майкуба. Майкуба сал арзаныраак. Анан качество боюнча Каражыра жакшы болуп атат. Шабыркөл азырынча келелек. 4 ишкер менен келишим түзгөнбүз. Былтыркы жылга караганда быйыл кенен болот көмүр. Буюрса кыш менен ташыйбыз дешип атат. Район калкынын санынын көбөйүшү жана жаңы социалдык объектилердин ачылышы менен көмүргө болгон муктаждык жылдан жылга өсүүдө. Андыктан район жетекчилиги жергиликтүү калкты азыртадан кышка камылга көрүүсүн сунуштайт. Көмүрдү камсыздап алсак, биз социалдык объектилерди 100%-га камсыздаган болуп эсептелебиз. Жалпы эле райондун элине жаздын камын кышта көр, кыштын камын жайда көр дегендей эртерээк көмүрдү сатып алууну суранып кетет элем. Калкты дагы биз кошумча бир 12 000 тоннанын тегерегинде көмүр алуу милдет турат. Жылдан жылга көмүргө болгон суроо талап күч алгандыгына байланыштуу. Кышка болгон камылганы эрте көрүү ашыктык кылбайт. Мунун өзү капчыкка жеңилдик кылат. Сеймок Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Айтматов району.